Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн сиздер менен биргеликте туткундар аттуу тасманы көрөбүз. Кичинекей кызын жоготкон ата тартип сакчылар өз милдетин аткарбай жатат деп, кызын уурдап кеткендерди табууга аракет кыла баштайт. Анда эмесе көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Тасманын башында Рассамаха баласы менен аңчылыкка чыгып ага мылтык атканды үйрөтүп жаткан. Баласы Ральф бир кезде атасы айткандай кылып эликти өлтүрүп атып, андан соң унаага олтуруп эле үйүнө жөнөп калышат. Алар жашаган жер Пенсильвания аймагынын кичинекей шаарчаларынын бири эле. Баласы менен аңчылыктан келген келлер кичинекей кызы Анна жана аялын алып кошунасынын үйүнө жөнөшүп, кара терилүү кошунасынын үйүнө кирип ыраазычылык майрамын тосо башташат. Бул убакта кичинекей кыз Анна курбу кызы Джой менен эшикте ойношуп, жолдун четинде токтоп турган унааны барып эки жагын карай башташат. Бул убакта Аннанын агасы Ральф менен Джойдун эжеси Элиза келип аларды ал жерден алып кетишип, кошуналар тамактарын бышырышып жакшы маанайда эс алуусун улантып жатышкан. Ошентип арадан убакыт өтүп кечкире баштагандагы байкалып калат. Каармандарыбыз бир кезде кичинекей кыздарын издешип, бирок аларды эч жерден табышпай, келлер өзүнүн үйүнө барса дагы кыздардан такыр эле кабар жок. Бул убакта жамгыр дагы нөшөрлөп жаай баштаган эле. Анда Ральф буга чейин карындаштар барган унааны эстеп, бирок аны ордунан таба алышпай, келлер дароо эле тартип сакчыларга коңгуроо кыла баштайт. Мындан соң кадр алмашып биз Локи деген тергөөчүнүн тамактанып жаткандыгын көрөбүз. Бир маал деле ага унаа тууралуу маалымат айтышып, анын кайда тургандыгы жөнүндө жеткиришип, каарманыбыз башка тартип сакчылар менен рация аркылуу байланышат дагы өзү дагы унаа жака жөнөп кетет. Анда тергөөчү жана башка келген тартип сакчылар унаанын айдоочусун кармаганга аракет кылып жаткан кезде ал аркага жылып, андан соң алдыга айдап эле талды сүзүп туруп калды. Кандай болбосун Локи унаанын айдоочусун кармаганга жетишет. Аны дароо эле кеңсесине алып барып сурак ала баштаса, ал өзүн жашпаладай алып жүрүп эч кандай суроолоруна жооп бере албай, аты Алекс Джонс экенин гана айтып, башка эч нерсени айткан жок. Бирок Локи болбой эле аны коркутуп, кыздарды сен урдадыңбы десе, Алекс мен эч нерсени билбеймин деп, жөн гана унаам менен айланып, кээ бир учурда анын ичинде жашап жүрө берем деп айтат. Бул убакта лаборатория кызматкерлери унаанын ичин текшерүү менен алек болуп жатышкан. Тергөөчү Локиден жеңеси бар экендигин билип, анын жеңесинин үйүнө барып, жеңесинен дагы ар кандай сурам жолоолорду алып Алексинин бөлмөсүн текшерет. Бул убакта тартип сакчылар жана жоголгон кыздардын ата-энелери биригип алып токойлорду издеп башташкан. Бирок арадан 1-2 күн өтсө дагы кыздардан эч эле кабар болбой, анан дагы Алекске каршы эч кандай далил таба албай коюшту. Ошондуктан аны кой бергенге туура келет деп Аннанын атасы келлерге Локи келип айтса, келлер аябай жини келип, эмнеге силер Алекстен чындыкты билген жоксуңар? Менин балам ал унаасы менен биз жакта жүргөндүгүн ачык эле көрүптүр. Ал болбосо биздин кыздарыбызды ким урдамак эле деп эле ачууланып кетет. Ошентип Локи бул кылмыш иш боюнча изилдөөсүн баштап, окуя болгон жерден алыс эмес жерде жашаган мурдагы кылмышкерлердин тизмесин жазып, алардын ар биринин үйүнө келип текшере баштайт. Ошондой камалып чыккандардын бири мурдагы чиркөөнүн кызматкеринин үйүнө келсе, ал мас болуп уктап калыптыр. Анда Локи үйүнө кирип, анын уктаганына карабай эле эки жагын текшере баштап, үйдүн жертөлөсүнө кире турган жашыруун эшикти таап алат. Тергөөчү подвалды тинтип жатып, ал жактан бир адамдын өлүп жаткан сөөгүн көрөт. Көрсө бул чиркөөнүн кызматкерине бирөө келип, мен 16 адамды өлтүрдүм деп ичиндеги сырын айтып берсе, чиркөөнүн кызматкери келген адамдын өзүн өлтүрүп салыптыр. Бул убакта кыздарды издөө иши уланып, дарыялардан бери карап жатышкан. Күндөрдүн биринде Алекс Джонсту бошотуп жиберишип, жеңеси аны үйүнө алып жөнөп, кабарчылар келип калганда келлерге дагы бул маалымат жетип калат. Ал барып эле ызы чуу салып, Алексти коркутуп, менин кыздарым гана десе, Алекс ага акырын жооп берип, мен сиздин кыздарыңызды ыйлаткан жокмун деп айтат. Муну уккан келлер кыздардын жоголушуна толугу менен Алексти күнөөлөй баштайт. Бирок кандай болбосун Алекс эркиндикке чыгып, келлердин сөзүн эч ким укпай, келлер башка аргасы жок экендигин түшүнөт да унаасын айдап алып эле бир жакка жөнөп кетет. Ал эртеси Анна менен кошо жоголуп кеткен Джойдун атасы Франклинге келип, аны өзү менен алып жөнөп, атасынан калган эски үйгө киришип эле, мен сага бир нерсени көрсөтөмүн дейт. Көрсө келлер башка аргасы жок экендигин түшүнүп, Алексти уурдап кетиптир. Ал тартип сакчыларга эч нерсени айтпай жатат, бирок биз аны айттырышыбыз керек. Мен аны кыйнап болсо дагы чындыкты билемин десе, Франклин бул нерсеге чыдай албай, сен кылмыш кылып жаткандыгыңды түшүнөсүң да деп эле баш тарткысы келе берди. Изилдөөсүн уланткан Локи бул аймакта мындан 26 жыл мурда дагы кичинекей баланын жоголуп кеткендигин билип, анын үйүнө барып апасына суроо салды. Көрсө бул аялдын баласы дагы көп күндүз эле жоголуп кетиптир. Эң кызыгы, анын үйүнүн жанынан дагы буга чейин Алекс айдап жүргөн унааны көрүшкөн экен. Бирок арадан 26 жыл өтсө дагы эч кандай кабар болбой, апасы баласын табышына үмүтүн эле үзүп койгон. Тергөөчү мындан соң кеңсесине барып, буга чейин жертөлөсүнөн өлүк денени тапкан чиркөөнүн кызматкеринен сурак ала баштайт. Көрсө чиркөөнүн кызматкери өзү өлтүргөн адам жөнүндө бир аз болсо да маалымат билет экен. Анын айтымында өлгөн адам 16 баланы көп күндүз эле уурдап,
уурдагандан кийин аларды өлтүрүп салчу экен. Анан да ал адамдын үй бүлөсү бар экен эле деп айтып берет. Бул убакта келлер менен Франклин Алексти уртокмун калышып, бирок ал такыр эле эч нерсени айтпай, бети башы канжалап жарымжан болуп калганда деле унчукпай коет. Кечинде болсо элдер топтолуп кыздар жоголгон үйлөргө шамдарды кое башташат. Ал жерде жүргөн Локи бир шектүү адамды көрүп калып, аны байкап турса, ал дагы Локини карап, акырындан арткага жылып туруп эле ал жерден качып кетип калды. Тергөөчү анын артынан кубалап бара жатып, бирок караңгыда жетпей калып, эртеси сыналгыдан качкан адамдын сүрөтүн чыгарышты. Ошол малда эле дүкөндөрдүн биринен сүрөттөгү адам бизге келип турат деген маалымат келет. Франклин кечинде үйүнө келсе, аялы андан сен буга чейин кайда жүрөсүң деп кайра сурай баштагандыктан, аялына болгонун болгондой кылып эле айтып берип салат. Анда аялы мен дагы ал баланы бетине карагым келет деп Алексти кармап отурган жерге барышып, Алекстин бетин ачса, аны ургулай беришип, көздөрү такыр эле шишип кетиптир. Анда аял Алекстен суранып, сен менин кызымдын кайда экенин билсең керек, аны мага айтып берчи. Арадан 5 күн өттү, балким менин кызым ачка калгандыр деп эле Алекстин колун чечип, мага жардам бер деп жатса, ал аялды түртүп эле качууга аракет кыла баштайт. Бирок каармандарыбыз анын аракетине карабай эле кармап алышты. Мындан соң келлер ал жерге өзүнүн усталык шаймандарын алып келип, Алексти отура албай тургандай кылып бөлмө жасап ошол жака камап салды. Ал бөлмөнүн ичинде ысык же муздак суу чыга тургандай түтүкчөлөрдү орнотуп, Франклиндин дагы деле туура эмес кылып жатасың дегенине карабай эле мен чындыкка жетемин деп айтат. Биз буга чейин тергөөчүдөн качып кеткен адам биринчи Франклиндин үйүнө кирип, андан соң келлердин дагы үйүнө киргендигин көрөбүз. Бир күнү Локи келлердин үйүнө келип, бирок анын аялына жолугуп, келлердин өзүнүн жол экендигин көрүп, аялы тергөөчүгө келлер 2 күндөн бери аябай кеч келип жатат. Кызыбызды издөө менен алек болуп кечигип жатса керек десе, тергөөчү бир нерседен күмөн санай баштады. Анткени аларга дагы буга чейин Алексин жоголуп кеткендиги тууралуу маалымат келген эле. Анда Локи келлердин артынан аңдып баштап, бирок келлер аны байкап калып, сиз эмнеге мени аңдып жүрөсүз деген суроосун сала баштайт. Тергөөчү ага жооп берип, сиз 2 күндөн бери үйүңүзгө аябай эле кеч келип жатыпсыз. Аялыңызга болсо мен тартип сакчыларга жардам берип жатам деп айткан экенсиз. Мендеги маалыматтар боюнча тартип сакчыларга эч кандай жардам бербей эле турасыз. Жакында эле Алекс Джонс жоголуп кетти. Сиздин буга тиешеңиз жокпу десе, келлер жини келип, мен аялымды көп кабатыр кылбайын деп кызымды издегенге аракет кылып, жумуш менен алек болбосом дагы көчөлөрдү карап жүрөмүн. Сиз болсо менин кызымды тапкандын ордуна мени аңдып жүрөсүз. Мен 9 жылдан бери ичпей калдым эле, азыр болсо кайрадан ичип алдым деп ачууланып, мени аңдыбай кызымды таап бериңиз деп кыйкырынат. Мындан соң келлер үйүнө мас болуп барып уктап калып, түшүндө кызын көрүп, кызы колундагы таап алган ышкырыгын көрсөтөт. Көрсө 2 кыз ушул ышкырыкты издейбиз дегенден кийин жоголуп кетишкен экен. Мындан соң келлер кайрадан Алекстин камалып отурган жерине барып, ал жерден сууларды чыгарып, Алексти кыйнап, кайрадан эле мага чындыкты айтып бергин деп жатса, ал жерге тергөөчү дагы келип калды. Муну байкап калган келлер дароо эле үйдүн биринчи кабатына түшүп, кечеги бойдон ичип жүргөндөй кылып өзүн көрсөтүп ал жерге жатып алат. Локи ал жака кирип барып келлерди ойготуп, мага бул үйүңүз жөнүндө айтпадыңыз эле го. Тергөөчүгө маалымат берип жатканда ар бир нерсени айтыш керек деп эскертип, үйүңүздү мага көрсөтүңүзчү деп эле 2 жакты карай берди. Локи бир маалда Алекс камалып отурган жерге жетейин деп калганда ага коңгуроо келип, дүкөндөн чалып буга чейин тергөөчүдөн качып кеткен киши жөнүндө айтышып, анын унаасынын сандарын айтып беришет. Ошондо гана келлер бир баледен кутулду окшойт. Тергөөчү мындан соң дароо эле жанагы издеп жүргөн адамдын үйүн таап келип, анын аты Боб Тейлор экендигин билет. Локи Бобтун бир нерсени жашырып жаткандыгын байкап, дароо эле анын үйүнө кирип барып, бөлмөлөрдүн биринде түшүнүксүз кутучалардын тургандыгын көрдү. Кутучаларды ачса, ал жерде ар кандай жаш балдардын канга аралашкан кийимдердин арасында жылаандар дагы бар экен. Акыркы кутучасында лабиринттин сүрөтү тартылган китеп болот. Мындан соң кыздарын жоготкон ата-энелерди тартип сакчылардын кеңсесине чакырып, Боб Тейлордун үйүнөн табылган кийимдерди сүрөткө тартышып ата-энелерине көрсөтө башташат. Анда Франклин дагы келлер дагы кийимдердин арасынан өздөрүнүн кыздарына тиешелүү кийимдерди көрүп калышат. Бирок келлер дагы деле кызынын өлүмүнө ишенгиси келбей, Элиза считает, их убили. баласына эскертип, сен апаңды жакшы карагын, мен карындашыңды сөзсүз таап келемин, аны эч качан өлдүгө чыгарбайбыз деп айтат. Көрсө тергөөчү Тейлордон канчалык сурак албасын, кыздар жөнүндө эч кандай маалымат ала албай, анан дагы Боб өлтүргөн болсо кыздардын денесин таппай коюшат. Эмне кылышын билбей калган Локи жини келип Бобко асыла баштаганда башка тартип сакчылар келип ажыратып калышып, Боб ошол малда тартип сакчыларынын биринин тапанчасын алат дагы өзүн өзү атып алат. Не надо! Бул убакта келлер Алексин жанына келип, мен эмне кылышымды эле билбей калдым. Мени үмүтсүз кылбай бир нерсени айтсаң болот десе, Алекс араң эле сүйлөп, сиз кыздарды лабиринттен таба аласыз деп айтат. Анда келлер эмне болгон лабиринт, дагы башка маалымат барбы десе, Алекс ошо ойдон унчукпай койду. Анда каарманыбыз дароо эле Алекс жашаган жерге барып, жеңесине жолугуп, эч нерсени билбеген адам болуп, Алекс жоголуп кетиптир го деп суроо салат. Анда жеңеси өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө айтып берип, менин күйөөм жана балам бар эле. Биз өтө динге берилген адам элек. Бирок балабыз рактан өлгөндөн кийин күйөөм экөөбүздүн тең Кудайга болгон ишенимибиз жоголуп, Алексти өзүбүзгө бала кылып багып алдык. Бирок Алекс кичинекей кезинде чочуп калып, азыр көп сүйлөй албай калган. Эми азыр анын кайда кеткени белгисиз болуп жатат. Күйөөм дагы канча жыл мурда үйдөн чыккан бойдон келбей койгон деп айтып берет. Бул убакта жалгыз эле шектүү Тейлор өлүп калгандан кийин тергөөчү эмне кылышын билбей жини келип,
Тейлор тарткан лабиринттин сүрөтү. Алар буга чейин жертөлөдө таап алган өлүк адамдын мойнундагы цепочкасынын сүрөтүнө аябай окшош экендигин билет. Анан дагы тартип сакчыларынын аныктамасы боюнча Тейлорду кичинекей кезинде бирөө уурдап кетип, бирок ал качканга жетишип, уурдагандар ага наркотик сайып койгондуктан эч кимди эстей албай жүрүптүр. Ушундай күндөрдүн биринде эле каармандарыбызга коңгуроо келип Франклиндин кызы Джойду табышкандыгын айтышат. Анда Джой ата-энесине башынан өткөн нерселерди айтып берип жатып, келлерди көрүп көп нерсе менен эсимде жок, бирок сиз биз камалып турган жерге бардыңыз го. Биздин оозубузду таңып койгондуктан сүйлөй албадык. Мен качып кеткенге жетиштим десе, келлердин оюна бир нерсе келип эле унаасын айдап жөнөп кетти. Бул убакта Локи буга чейинки келлерге тиешелүү эски үйдү дагы бир жолу текшерейин деп, ал жерден Алексин камалып отурган бөлмөсүн таап алат. Көрсө келлер бул убакта Алексин жеңесинин үйүнө келген экен. Каарманыбыз бул жолу усталык шаймандарын көтөрүп алып, мен сизге жардам бергени келдим деп үйүнө кирип, ана мага чындыкты айтыңчы деп жатса эле ал аял келлерге тапанчасын такай баштайт. Көрсө аял деле келлердин эмнеге келип калгандыгын сезип калыптыр. Ал дароо эле тапанчасы менен коркутуп келлерге буйрук берип, өзүнүн колун өзүнө кишенедет дагы уюлдук аппаратын ыргыттырып жиберет. Андан соң каарманыбызга ичимдик берет дагы мунун 3/4 бөлүгүн ичсең болот деп, бул ичимдикти күйөөм ойлоп тапкан деп мактай баштайт. Көрсө бул аялдын күйөөсү экөөнүн баласы рактан өлүп калгандан кийин Кудайга болгон ишеними жоголуп, Кудайга каршы согушачабыз деп ар кайсы балдарды уурдап башташып, башкалар дагы балдарын жоготуп биздин акыбалга түшүшүп, Кудайдан үмүтүн үзүп ага каршы болушат деген ниетте болушат. Анан дагы алар Алексти багып албай эле уурдап келген балдардын бири болот. Буга чейин лабиринттердин сүрөтүн тартып өзүн өзү өлтүрүп алган Тейлорду дагы ушулар бир кезде уурдашып, баланы лабиринтке салып ар кандай оюндарды кылгандыктан ал качып кетип, бирок эч нерсени эстей албай, элес булас гана нерселер эсинде болгондуктан күнөөлүүлөрдү табууга аракет кылып жүрүптүр. Эң кызыгы ал аял Келлерге Алекс силердин кыздарыңарга тийген дагы эмес. Мунун баарын мен жасадым деп туруп Келлердин бутуна атат дагы унаанын ордундагы чуңкурга түшүрүп жиберет. Андан соң ал аял каарманыбыздын унаасын бекитип койгонго дагы жетишип калды. Бирок бир кезде эле тергөөчү Локи дагы ал жерге келип калыптыр. Көрсө ал Алекс табылды деп жеңесине маалымат берүүгө келген болот. Бирок тергөөчү аялдын күйөөсүнүн сүрөтүн көрүп анын мойнундагы цепочкасын таанып, буга чейин чиркөөнүн кызматкерине 16 адамды өлтүрдүм деп чиркөөнүн кызматкеринин колунан өлгөн адам ушул аялдын күйөөсү экендигин түшүнөт. Анан дагы тергөөчү ал аялды Аннага укол сайып жаткан жеринен кармап эле атып өлтүрүп салды. Поднять вверх! Мындан соң Локи дароо эле кызды алып ооруканага шашылып жөнөп, жолдо тыгын жана жамгыр жааганда карабай эле унаасын өтө бир катуу ылдамдыкта айдап, ооруканага жетип Аннаны дарыгерлерге берет. Мындан соң арадан бир канча убакыт өтүп, биз буга чейин көргөндөй 26 жыл мурда жоголуп кеткен бала Алекс Джонс экендигин билебиз. Бирок Келлердин кайда экендигин эч ким билбей жаткан. Тартип сакчылардын күмөнү боюнча Локи Алексти таап алгандан кийин Келлерди качып кетти деп ойлошот. Ошентип тергөөчү дагы ооруканадан чыгып кылмышкер аялдын үйүн изилдеп жатышып, Локи алыс эмес жерден ышкырыктын үнүн уккандай боло берет. Көрсө Келлерди камап койгон чуңкурга кылмышкер аял буга чейин кыздарды да камагандыктан Анна көтөрүп жүргөн ышкырык ал жерге түшүп калган болот. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтырып досторуңуздар менен бөлүшө жүрүңүздөр. Анан да кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бир тууган бала чакабыз аман болушун тилей жүрөлү.